Боор тамактардан эмнени жактырбайт? Албетте, химиялык кошулмалары бар суулар, химиялык кошулмалары бар тамактар. Булар пакеттин ичиндеги кириешки болобу, чипсы болобу, жана башка пакеттин ичиндеги заттар, андан тышкаркы желим идиштеги куюлган суусундуктар. Булардын баарын боор жактырбайт. Эмне үчүн? Себеби боор натуралдык гана тамакты эриткенге ошондой болуп жаралыптыр бизде. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, биз боорду жакшы, боордун кызматы жакшы болуш үчүн биз ага натуралдык гана тамактарды беришибиз керек. Боор эң жоош, эң тыйынчу орган. Ал бизге 500 кызмат аткарып берет. Ошол кызматтардын бирөөсү гемоглобин пайда кылуу, уулуу заттарды жок кылуу, өт чыгарып берүү. Көрдүңөрбү? Уулуу заттарды жок кылууда бул өтө чоң роль ойнойт. Ошон үчүн боорго биз химиялык тамактарды беребизби? Спирт ичимдиктерин, алкоголдор болобу, дары уколдорду өтө көп жегендик болобу? Бул дагы боорго эч качан жакшылык алып келбейт. Боордун клеткаларын ооруп калуусуна алып келет. Мындан тышкары адам эгерде такай эле стрессте жүрө берсе, капа болуп жүрө берсе, ыза болуп жүрө берсе, бир албастыктын жүрөгүнө кармалып жүрө берсе, мына ушул учурда дагы боор аябай кыйналып, боордун ооруларына алып келет. Эми боорго диета жасоо бул албетте боорго жеңил тамактарды берүү болуп саналат. Мисалы, сууга бышырылган тамактар, бууга бышырылган тамактар, жемиштер, мөмө-чөмө жемиштер, ушул жана эми урматтуу мекендештер, ушул жерден айтып кетейин, белок, углевод, жир деген болот да. Мына биздин жеген тамактарыбыз бирөө белок, бирөө углевод, бирөө жир. Сиз белок менен углеводду берип эле совсем эле майды бербей койгон тоже боорго туура келбей калат. Бардыгын өзүнүн тең өлчөмдө берип туруш керек. Белокту да берип туруш керек, углеводду да берип туруш керек. Окуй, мени холестериним көбөйүп кетиптир деп эч бир граммдагы, 1 миллиграммда май бербей койгон жарандарыбыз бар. Жок, андай кылбаш керек. Сөзсүз түрдө боорго майды бериш керек. Мисалы, мен буга чейинки видеолорумда айтып кеткем, майдан сары май абдан жакшы деп, оливка май абдан жакшы деп. Ал эми биздин кыргыздар илгертен эле койдун куйругун берген, сөзсүз түрдө берген. Көрдүңүздөрбү? Койдун куйрук майы кичинекей жаш бала төрөлгөндө 4 ай 5 айдан кийин ага ошол койдун куйрук майын сордуруп, ошонун өкпө жана боорго бул эң жакшы жардам берген үчүн кыргыздар илгертен эле билген экен. Демек, урматтуу мекендештер, биз боорду сактайбыз десек, боорго керектүү белок, углевод жана майды өз өлчөмдө берип туруу керек экен. Кайсы учурда кайсы оорулар боор ооруларды алып келет. Эгерде сиз бооруңузду сактабасаңыз, жогорку мен айткан тамактар болобу, ичимдиктер болобу, керексиз дарылар болобу, стресс болобу, такай капа болуп жүрүү боордун төмөнкү ооруларына алып келет. Бул гепатит, майлуу гепатоз, боор циррозу, боордун кистасы, эхинококк, альвеококк деген курттар ушул боордо жашап алат. Ушуга окшогон боордун ооруларына биз өзүбүз туура эмес тамактануу менен, кереги жок нерселерди кабыл алуу менен боордун оорусун алып келет экенбиз. Мен сиздерге туура тамактанууну сунуштайт элем. Ден соолугуңуздар чың болсун.